Дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттер, дегеле өнүккөн мамлекеттердин бардыгында салык төлөө системасы, салык төлөө маданияты калыптанган. Маселен, ошол эле Америка, Европа кала берсе, коңшу мамлекеттерде дагы иштеген адам, чакан жана орто бизнестин ээси дагы кирешесин кайсыл бир бөлүгүн мамлекетке салык катар төлөйт. Андан түшкөн каражат ошол өлкөнүн өсүп өнүгүшүнө түрткү болуп келүүдө. Ал эми Кыргызстанда болсо соңку 2 жыл аралыгында салык төлөө маданияты калыптанып келе жаткандай. Дегенменен айрым ишкерлер арасында салык төлөө боюнча түшүнбөстүктөр жаралууда. Саламатсызбы? Аты жөнүм Тилек Айталиев. Алдыда кенен салык төлөө канчалык маанилүү жана салыктын түрлөрү кандай болуп жатат? Өзгөрүү кирдиби же жокпу? Түшүндүрүп берүүгө аракет кылайын. Алгач сөзүмдү өнүккөн мамлекеттердеги салык төлөө маданиятына азын-оолак токтолоюн. Мисалы, Америка Кошмо Штаттарында бассаң, турсаң салык төлөйсүң. Калкынын 90% кирешесинин 25%-ын салык катар төлөшөт. Салык кызматы казынанын 2,4 триллион долларга чейин толуктап турат. Европа өлкөлөрүнөн Германияны алсак, бул мамлекетте дагы салыктын эң жогорку көрсөткүчү каралган. Кирешеңиздин суммасына жараша 14%-дан 45%га чейин салык төлөйсүз. Германияда быйыл салыктан 254 миллиард евро түшкөн. Орусияда болсо былтыр 30 триллион рубльдан ашык суммадагы каражат салыктан чогулса, коңшу Казакстан мамлекетинде былтыркы жылы салыктан түшкөн каражат 10,7 триллион теңгени түзгөн. Ал эми Кыргызстанда болсо салык төлөө маданияты акыркы жылдары өз жолун тапты көрүнөт. Жыл санап салыктан түшкөн төлөмдөрдүн саны көбөйүүдө. Айтсак, 2022 жылда 208 миллиард сомго жакын салык жана камсыздандыруу төлөмдөрү чогултулган. Быйыл болсо бул көрсөткүч ушул жылдын соңунда 8 айында эле 158 миллиард сомдон ашык топтолду. Эми ишкерлерге карата түзүлүп жаткан шарттарга токтолсок, салык төлөөдө эң ириде базарларда соода кылгандар жана коомдук тамактануучу жайларда иштегендер үчүн кыйла жеңилдиктер каралып жатат. Товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатуудан жылдык кирешеси 8 миллион сомго чейин болсо, анда алар мөөнөтсүз салыктан бошотулат. Жылдык жүгүртүүсү 100 миллион сомдон ашпаган базардагы ишкерлер үчүн 0,1% ставка белгиленди. Жылдык жүгүртүүсү 8-30 миллион сомго чейинкилерге 0,5%. Ал эми жылдык жүгүртүү 30-50 миллион сомго чейин болсо, анда 1%. Коомдук тамактануучу жайлардын бирдиктүү ставкалары болсо, Бишкек жана Ош шаарларында накталай түрдө 6%, накталай эмес 4%. Башка аймактарда болсо накталай 4%, накталай эмес 2%. Көрдүңүзбү, кандай жеңилдиктер каралганын? Эми сизде, ишкерлерде бир гана максат бар. Болгону алган товарларыңыз кайсыл жактан келгенин ачык көрсөтүшүңүз керек. Бардыгы мыйзамдуу жол менен болуш керек. Ошондо гана өлкө көмүскө экономикадан чыгып, алдыга өрө алат. Эң ириде социалдык маселелерди дагы да жакшыртууга жол ачылат. Андыктан салыктан качпай, мамлекеттин казынасына салым кошуңуздар.